Урматтуу мекендештер, түз эфирге чыкканды да унутуп калган окшойбуз. Эки адам көрүп атат азыр дагы. Адамдарды кошуп алалы. Сиздерге кутман күн. Көрүп аткандар 8 адам көрүп атат. Угулуп атабы, көрүнүп атабы жазып коесуңарбы? Сураныч. Угулуп атат же көрүнүп атат деп жазып койгула. Урматтуу мекендештер, достор, туугандар. Өтүнүч көрүнүп угулуп атса жазып койсоңор. Салам алейкум. Жумик угулуп жатат керме болдону баштайыр. Урматтуу мекендештер, мындан туура 1,5 саат мурун мага кол салып болду. Буга чейинки пост кылып видеолор жүктөдүм. Кимге кызыктуу болсо көрөсүңөр. Чынын айтсам, дагы деле демим басыла элек. Ошого карабай маалымат берип коеюн деп чечтим. Урматтуу мекендештер, Америкада күнүнө жүздөгөн адам өлтүрүүлөр, талап тоноолор болот. Анын баардыгы эле ал кылмыштардын бети ачыла бербейт. Же полициянын иши көп болгондуктанбы билбейм. Керек болсо өлтүрүп кеткен кыргыз балдардын деле ошол кылмыштар ачылбай жаткандар бар. Бирок үмүт кылабыз, кармалат ачылат деп. Мекендештер, өзүңөр жакшы билесиңер, мындан бир нече күн мурун мен саясатка аралашпайм, болду бийликти сындабайм деп видео кайрылуу кылганмын. Эми ток этерим баарыңарга айтып берейин. Албетте Америкада күнүгө жүздөгөн миңдеген кылмыштар болот. Бирок бүгүнкү мага кол салгандардын мага орусча сүйлөп жана Азиат улутунда болгондугу бул көптөгөн шек саноолорго дейбизби же балким мүмкүн керек болсо бүгүнкү бийликтин колунан келген иш деп айтабызбы? Билбейм, аны убакыт көрсөтөт. Урматтуу мекендештер, мен ошол силерге ачыгын айтып коеюн. Балдызымды, аялымдын сиңдисин булар эч жөнү жок, күнөөсү жок камап алышып, мен ошол видеону кылганга аргасыз болгонмун. Макул, ошол жаш кыздын тагдырына балта чаппайын. Бийлик көчөшүп, бит көчөшүп, көйнөктү өрттөгөндөй болбойм. Өзү жаш кыз болсо, булар ошол видеону кылсаң чыгарабыз деген сөз берген. Ошондон кийин ошол видеону чыгарганмын. Балдызымды үй камагына чыгарышкан. Эч кандай тиешеси жок. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү бийлик кандай гана каралаган жок. Кемпироват боюнча каралады, Имамидин Ташев боюнча ишибизди каралады. Эки иште тең, бирден фигурант, кылмыш ишинде катышпай, Кемпироват ишинде Талант Эшалиев жок, тескерисинче тиешеси жок. Ал кафеде отурбаган, биз менен чогулушта катышпаган Шаменов, Илгиз жана Оразайымдарды алып келип камап коюшкан. Ошондой эле Равшан Жээнбековдун үйүн ремонт кылып аткан адамды алып келип камап коюшкан. Ал эми Имамидин Ташев экөөбүздүн сүйлөшүүбүз боюнча иш козголуп, 3-чү соучастник Болот Байысов деген шакал эч жерде фигурант болбой, ошонун айынан
күнөөсүз менин балдызым жана Асамидин Мухидинов камалып, жана дагы башка ондогон жарандар суракка чакырылган. Мекендештер, бүгүнкү мага кол салгандар таптак орусча сүйлөдү мага. Машинеден түш деди, же мени урдап кетели деди, же мага зыян келтирели деди, билбейм. Бирок алардын аракети ишке ашпай калды. Урматтуу мекендештер, мен чынында саясатка аралашпай эле коеюн дегем. Бирок бүгүнкү бийлик жана бийлик башында турган эки шакал мени өлтүрүп тынайын деген ниеттерин бүгүнкү кылган кол салуусунан кийин мен көзүм жетти. Булар бардык менин туугандарымды мага каршы, кайын журтумдун баарын мага каршы кылышып, керек болсо үй бүлөмдү бузганга чейин, үй бүлөм менен ажыраштырганга чейин барып атышат. Мына эми балдызымды эмес, аэропорттон тосуп алып жакында барат, баламды камагыла, келинчегимди камагыла. Эмнең дурайын, эшектер, силерге адамча мамиле жарашпайт экен, саясатыңарга аралашпайм дебедим беле. Саясатыңарга аралашпайм дебедим беле. Бул кылганыңар эмне? Эмне кылганыңар бул? Акмактар, эми бардыгына шашпай токтолоюн. Силердики шишиңер толду. Эки додик четинен санайын. Эң биринчи эле булар өлгөн кишини да жөн койбой, кайра эле өздөрү Көлбаевди козгоп атышат. Кирим Төбөл Камчы Көлбаевди. Өткөндө бир билдирүүсүн окуп калдым, Садыр Жапаровдун. Айтып атат, 2020-жылы октябрда революцияда Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобу мени колдогон эмес, Атамбаевдарды колдогон деп. Лапшагон, сен бетиңди табактай кылып туруп эле калп айтсаң эле элдин баары ишене береби? Ошол жакта депутаттардын баардыгын коркутчусун коркутуп, үркүтчүсүн үркүтүп атып, сага кворумду чогултуп берген Көлбаев болгон. Аны элдин баары билет. Сен ошол Кирим Төбөл Чыңгыз деген Чыңгыз Жумагуловдун бронированный Гелендвагени менен резиденциянын босогосун аттагансың. Кандай эле бул? Сен Азимрой менен сүрөткө түшсөң эч нерсе эмес. Уулуң Рустам дагы өзбекстандык Кирим Төбөл менен сүрөткө түшсө эч нерсе эмес. Анан Мурат Рамонов деген Кыргызстандын күрөш боюнча курама командасында күрөшүп жүргөн балбанды ОПГнын мүчөсү кыла калып, Сапар Исаков менен түшкөн сүрөтүн жарыя кыла калып, аларга жабыштырдың. Сапар Исаков менен чатагым жок. Колдобойм дагы. Бирок Рамонов, ал балбан, Кыргыз Республикасынын курама командасы менен күрөшүп жүргөн балбан. Үстүнөн бир арыз жок эле, аны ОПГга жабыштырып койгонсуңар. Ошондо кандай? ОПГ Атамбаевдарга машина берсе, аларды колдогон болот. Силер ОПГны колдосоңор, силер колдогон болбойсуңарбы? Ушунчалык элди жинди ойлойсуңарбы? Садыр Жапаров, сен оозуңду ачып эле ар кайсын сүйлөп койсоң эле 7 миллион эл ушул сүйлөп атат деп эле ишенип калат деп ойлоп атасың. Эл билет чындыкты. Эл нукура чындыкты билет. Көлбаевдин машиналары деп жарыяланып атканда өзүң братан деп белек кылган Мерседести таныдың беле ошондо? Ошол Мерседести өзүң жагалданып братан деп белек кылгансың. Алдыгы неуравновешенный, неадекватный Ташиев өзүң Көлбаевка уча тартып, чепкен кийгизип, тебетең кийгизип, шайлоого кайра батасын алып, братан деп чөгөлөп турган күндөрүңдү унутуп калдыңбы? Мен муну менен Көлбаевдин өлүмүн козгогум келген жок. Бирок силер ар кимге жабыштырбагыла ОПГны. Накта ОПГны колдоп, жабышып, кулдук уруп жүргөн силерсиңер. Саясатыңарга аралашпайын десем, өзүңөр ушинтип ыплас
иш аракеттерди кылып атасыңар. Эми силер менен сөз башкача болот. Же силер мени өлтүрүп тынасыңар, ниетиңерди билдим. Же мен силерди тирүүлөө көмүп тынам. Уктуңарбы, урматтуу эки Додик? Сөз көп. Эми сөз көп. Мындан ары эми сөз көп болот. Урматтуу мекендештер, жигиттер, Жусуп Абдрахманов 26 жашында эл башкарып, керек болсо бүтүндөй казак элин ачарчылыктан сактап калган. Тукум курут кылбай. Биз болсо, ушундай жашоо керекпи бизге? Мына Америкада турсам ушул жакка чейин колдору жетип атат. Кыргызстанда телефонду кой. Шыбырап сүйлөшө албай калыптырсыңар. Керекпи бизге ушул? Ушундай жашоо керекпи? Чындык шымын кийгенче жалган дүйнөнү кыдырып кетет. Өткөндө бир акылдуу сөз жазды эле Садыр Жапаров. Чындык шымын кийгенче Жапаровдун калптары космоско барып келип атат. Бүт туугандарымды садага чаптым. Бүт камагыла. Бүт камагыла. Эшеккенсиңер, силер, эшеккенсиңер. Өткөндөгү видеолорго дагы токтолоюн. Кечирип койгула, кичине толкундан эмоция калтырып атам. Урматтуу мекендештер, сөз башынан болсун анда. Өткөндө Имамидин Ташев экөөбүздүн видеосу чыккандан кийин ар түрдүү пикирлер айтылды. Мага да айтышты, Имамидин Ташевге ишендиңби депчи. Урматтуу мекендештер, ошол бизнесимди тартып алат деп коркпой, өлтүрүп коет деп коркпой, бүгүнкү бийликтин былыктарын ачыктап чыккан адамды биз колдошубуз керек. Булар бийликти ала элек жатып бөлүшүп атат деп кызгангандар чыкты. Мен билем. Мен 3 революциянын тең кухнясынын ичинен кантип бөлүшкөн интригалардын барын, бүт барын жакшы билем. Сырткы күчтөр кантип, кандай учурда таасир этет. Ички кландар, саясий элита кандай иш жүргүзөт, мен бардыгын жакшы билем. Ал жактан бийлик алмашкан күнү Ташев менен Тилекмат эч нерсе чечпейт. Ошону түшүнүп койгула. Эч нерсе чечпейт. Анан кызганасыңар. Өлө элек аюунун терисин сыйырып алып бөлүп атат деп. Өлө элек аю болсо, силер кызганып атасыңар. Демек аю өлүптүр. Сени укпайт эч ким. Сени эч ким ээрчибейт деп коюп, Садыр Жапаров канча жолу митинг жарыяладым. Көтүңөр түшүп калды го. Көтүңөр түшүп калды. Ар бир айлык өкмөткө чейин, РООдун начальниктерине чейин тапшырма бердиңер. Антимитингге канча акча жумшап, канча спортсменди спорт сарайына катып койгоңардын баарын билебиз да. Аким айлык өкмөттөргө чейин тапшырма бердиңер. РООдун начальниктерине чейин тапшырма бердиңер. Сени эч ким ээрчибейт, укпайт деп коюп, көтүңөр түшүп калды ар бир мен митинг жарыялаган сайын. Эми силердин шишиңер толду. Силер ойлоп атасыңар ушинтип элди коркутуп алабыз деп. Уктуңбу, Садыр Ташиев, сага. Кыргыз сенден коркпойт, эч качан. Жакында кыргыздар биригет таза кандуу. Анан сага энеңди үч коргондон көргөзөт. Энең дурайын эшектер, силер жакшылыкты түшүнбөйт экенсиңер. Саясатка аралашпайм десем, бүгүн келип мага кол салдырып атасыңар. Маякта жатып алып. Силердин түйүңөргө кыргыздар жетет. Коркута албайсыңар баарын. Мен түшүнгөм. Саясатка аралашпайм деп видео кылып атканда, бир Тилекматтын оозун жапканы менен, бир кишинин оозун жапканы менен 1000 кишинин оозу ачылат эртеңки күнү. Энең дурайын эшектер, акмактар. Өткөндө жооп бербей эле коет элем. Илим Карыпбеков деген бийликтин кандайга чыгып алып үйрөп атат. Машина батыр, машинадан сүйлөп атып, өзү жок болуп кетти. Мына Имамидин Ташев 10 жылга камалат дейт. Сучонок, Карыпбеков, сучонок, сен саясаттын сысын да түшүнбөйт экенсиң. Мен сага айтайынбы? Андан жаман чакыруу кылган Ташиев. Биз азыр бийликти басып алабыз. Чыңгызхан 17 баласы менен бийликти басып алам деген бүгүн Ташиев тилин жулуп, колун жулуп, ар кимдин бийликтин эки тизгин бир чылбырын кармап отурат. Неге эле саясатта
Кыргыздын саясатында тем более эч нерсеге гарантия бергенге болбойт экенин сен дагы деле түшүнө элек экенсиң. Машина батырды колдодуңар, машина батырга ишендиңер дейт. Бакиевдин тушунда деле өнүгүп атабыз, бизге тынчтык керек. Андан кийин Атамбаевдин тушунда деле өнүгүп атабыз, тынчтык керек. Сооронбай Шариповичтин убагында деле өнүгүп атабыз, тынчтык керек. Эми азыр деле өнүгүп атабыз, тынчтык керек деген сага ишенеби? Же мага ишенеби? Сен улут үчүн күйбөйсүң, ошону бир билип кой. Сен жапжаш туруп саясий өлүк болуп калгансың. Эл сага окшогондор ишенбейт, улут үчүн күйгөн мага окшогондор ишенет, жана мен ошол ишеничти актайм. Баарын сайдым, уктуңарбы? Эшектер, баарын сайдым мен. Үй бүлө менен ажыраштырып тындыңар. Жакында барып конот, аэропорттон тозолуп, балам мен аялымды да жетелеп алып барып камагыла. Энеңдир байын, эшектер. Шишиңер толду силердин. ОПГга чөгөлөп жүргөн күндөрүңөрдү унутуп калдыңарбы? Порядочный президенттер сени сыйлабай калганын билесиңби? Ар бир президент диктатура орнотот. Бардыгы бийлигин коргойт. Бирок жерин саткан президентти керек болсо башка президенттер да сыйлабайт. Мен сага конкретно айтам. Садыр, сен чектен аштың. Сен чектен ашып кеттиң. Эшек десе, шашпагыла. Силер менен эми сөз башкача болот. Же силер мени өлтүрүп тынасыңар, же мен силердин көзүңөрдү оем. Тирүүлөй көмөм. Башка бир өлүм туура айтасыңар. Эми точно башка бир өлүм болду. Дүйнөгө экөөңөндөгү кыйындар келип кеткен. Эмне деген бектер, бийлер, хандар, ошол эле Чыңгызхан, Македонский, Манас атабызга окшогондор келген кеткен. Силер да кетесиңер, силер позор менен кетесиңер, сучоноктар, позор менен кетесиңер. Илим Карыпбеков, сучонок, үрүп атасың өткөндө. Жооп бербей эле коеюн дедим эле. Учурдан пайдаланайын мен дагы. Машина батыр дейсиң, Ошол машина керек болсо, ошол Лениндин искрасындай болуп, же Троцкийдин печатный машинкасында болуп тарыхта калбайт деп сен гарантия бере аласыңбы? Бүгүн азчылыкты түзүп аткан наразы, азчылыкты түзүп аткан активдүү катмар бир күндө керек болсо 1 саатта көпчүлүктү түзүп кетет. 1 саатта көпчүлүктү түзүп кетиши мүмкүн. 1 саатта эл ойгонуп кетиши мүмкүн, көз ачылып кетиши мүмкүн. Биздин саясатта эч нерсеге гарантия бергенге болбойт экенин түшүнбөсөң, саясат жөнүндө сүйлөй эле кой. Эмилбек Каптагаев деген бар. Кыргыздын калпагын кийип алып, кыргыздын төрүнө отуруп, кыргыздын учасын жамбашын жеп, кыргыздын санжырасын Чыңгыз Айтматовунан сөз салып, Манасынан сөз салып, тиим эле кыргыздын каада салтын сактаган киши болуп, ал дагы бизди сындап чыкты. Анын деле бул бийликти көрөйүн деген көзү жок. Илим Карыпбековго окшогон сучоноктардын деле бул бийликти көрөйүн деген көзү жок. Бирок кийинки нукура улут үчүн күйгөн бийлик келгенде силер иллюстрацияга кетесиңер. Ошон үчүн силер улутка күйгөн катмарга каршы болуп атасыңар. Кыргызга кыргыз душман деп. Керек болсо ошол кыргызды сүйгөн улутчулдарды булар улутчул деп, мекенчилерди, өзүнүн улутун сүйгөн кыргыздарды улутчул деп, керек болсо 37-жылы аттыр үйген ошол Каптагаевдин ата теги болот. Кыргызга эзелтен душман. Эми болду. Силерге эч кандай субординация да жок, этика да жок, этикет да жок. Мындан ары силер менен сучоноктар эле сүйлөшүш керек. Акмактар. Акмак экенсиңер. Силерге айтайын, Абийир, Арнамыс деген баалуулуктардан куру жалак калган сучоноктар. Силердин дагы көрөр күнүңөр бүтөрүнө аз калды. Силер ойлоп атасыңарбы, вечно ушундай доор сүрөбүз деп. Түбөлүк сүрөбүз деп атасыңарбы, атаңардын башына. Сукинсындар.
Мекендештер, 2 саат болуп калды. Мага кол салып болуп, мен уурдаганга аракет кылышты. Таптагы орусча сүйлөгөн өзбек улутундагы жигит келип, машинемди чаап, экөө келди. Бирөөсүн жакшы көрбөй калдым. Полиция келди, буга чейин кемеде жүктөдүм. Жакшы эле саясатыңарды аралаштырбай эле коюн дедим эле, акмактар. Акмак экенсиңер. Сөз көп. Эми сөз түгөнбөйт силерге. Өткөндө дагы бир билдирүүсүндө кабарда бул Садыр Жапаров жаман катындай болуп, бирденке жакпай калса эле кабардан сайрап чыкчу болду. Анысын бүт депутат, министр, бүткүн элита, бүтүндө интеллигенция шылдыңдап аткан менен иши жок. Как будто элдин баары эле оозу ачылып, Садыр туура сүйлөп атат деп угуп аткандай образга кирип сүйлөп атат. Биз жөн карап турган жокпуз. Биз бийликти басып алабыз дегендер жазасын алат дейт. Бакиев да ошонтип айткан. Бакиев керек болсо колума курал карма болуп мен өзүм коргойм деген. Эмне болду аягында? Эмне болду? Силер андан жаман болосуңар, позор менен кетесиңер. Эшектер. Шишиңер толду. Уктуңарбы, шишиңер толду. Өткөндө айтып атат Садыр Жапаров дагы бир. Айнен ошол президенттин деңгээлиндеги караколдогу жанагы аскер кызмат, аскердегилердин айыбын ачкан айымдын сөзүн бизде сөз эркиндиги бар. Ошол сөз эркиндиги жок болсо ошол ошентип сүйлөйт беле дейт. Ушул сөзбү президент сүйлөй турган. Айсыр эже кечирим сурайм, эмоция калтырба деп Айсыр эжем чакырып атат, бирок толкундануумду баса албайтам. Урматтуу мекендештер, туура түшүнгүлө, эфирге эми бат-баттан чыгып турам. Чынында мындай жашоо болбойт. Кыргызстанда телефон менен эмес, шыбырап сүйлөшө албай калыптыр эчким. Шыбырап сүйлөшө албай калыптыр. Айтайынбы? Шыбырап сүйлөшө албай калыптыр эчким. Имамидин Ташевди эмнеге колдодуң дейт. Айрымдарчы. Мекендештер, туура түшүнгүлө, мындай демимди басып, эмоция калтырбай сүйлөйүн. Биринчиден, эң биринчи баш көтөргөн, бийликтин былыгын ачкан саясатчы катары билдирүү кылды. Бул эрдикти баалашыбыз керек. Бүгүнкүндөй күнү элдин баарын коркутуп үркүтүп камап аткан учурда, өлтүрүп, монтип өмүрүнө коркунуч жаратып атканда, мындай эрдикке ар ким эле бара албайт. Биринчиден. Экинчиден, Имамидин Ташевдин жакшы иштери абдан көп экен. Ошол эле бүгүнкү түштүктөгү эң бийик деп орнотулган 50 метрлик биздин байрактарыбыз, тууларыбызды Имамидин Ташев орноткон. Андан тышкары Ысык көлдүн тескейиндеги Саякбай Каралаевдин эстелигин, чоң эстелик бар. Үзгүлтүккө учуруп атат. Лайлайым, туура айтасыз, суу ичип өзүңдү басып ал дейт, кичине өзүмдү басып алайын. Анан ошол Имамидин Ташев Ысык көлдүн тескейиндеги Ташкул Керексисовдун комплексин билесиңер? Аламордо. Ошол жактагы Саякбай Каралаевдин эң чоң эстелигин тургузган. Бул Манаска кошкон чоң салым. Андан тышкары мен уккандарымды эле айтып берейин. Өзүнөн эмес, эл оозунан уккандарды айтып берейин. Ошол Кыргызстанда 4Мден 2 эле жолу төрөлгөн. 4М төрөгөн үй бүлөлөрдөн, энелерден 2 эле. Ошолорго батир белек берген экен. Батирлерди. Андан тышкары Улан Эгизбаев деген раматтылык кыйын журналистибиз бар эле, мекенчил. Анын үй бүлөсүнө батир белек кылган экен квартира. Андан тышкары Чоро Думанаев деген актерубуз бар эле. Ошону мен мурда студент кезде гезиттен окуп калдым эле. Ал убакта интернет жок билесиңер, гезиттен баардыгыбыз маалымат алчубуз. Ушундай жатаканада жашайт экен кыйын актерубуз дегенден ушундай чындыгын ичим ачышкан болчу.
Өткөндө бир ошол биздин актерлорубуздун аттуу баштуу бири дагы айтып калды. Ошо Чоро Думанаев деген актерубузга дагы үй белек кылган, андан тышкары 10 балалуу үй бүлөлөргө көп эле адамдарга көп эле жардам кылып жүргөн экен. Биздин күч түзүмдөрүбүзгө, Кыргыз Республикасынын күч түзүмдөрүбүзгө жыл сайын мындай иш чараларды уюштуруп, жардамын, колдоосун көрсөтүп жүргөн экен. Мындай ойлоп көрсөк, Имамидин Ташев эч бир пиары жок эле улутка, идеологияга, демографиябыздын өсүшүнө, калкыбыздын санынын өсүшүнө көп эле салым кошкон экен. Мекендештер, эмнеге колдогон болбосун? Чыксын дагы башкалар, дагы колдойбуз. Ана мен силердин эсиңерге салып коеюн. Андан башкалар дагы бар. Бирок тилекке каршылар учурун күтүп турат. Ушунусу жаман болуп атпайбы? Ушундай, анан тиешеси жок эле. Өткөндө Илим Карыпбеков деген кандай күрүп атат. Бул СМБга иштеп аткан болушу мүмкүн, ыктымал депчи. Мен СМБга иштеп аткан болсом, мен менен чынлап сүйлөшүп аткан депутаттардын жарымы камалмак. Экс-депутаттардын дагы жарымы камалмак. Эмне деген мамлекеттик ишмерлер, эмне деген бизнесмендер камалмак. Тилекке каршы тиешеси жоктор камалып атат. Түшүнүп атасыңарбы? Мен элге жаман көргөзүш үчүн жөн эле сүйлөшүп койгон, таныш билиш же таптакыр тиешеси жоктор да отурат, ишенсеңер. Ушундай урматтуу мекендештер, эми булар менен чындап күрөштү баштадык. Бул сучонактар менен чындап күрөштү баштадык. Эми башыбызды бириктирели. Видео өтө узун болуп кетти окшойт, урматтуу мекендештер. Эми башыбызды бириктирели. Мындай жашоо болбойт. Кыргыздардын бардыгын коркутуп, үркүтүп, белин кайрып, камап, сабап, өлтүрүп да башкара албайсың. Баш ийдире албайсың. Эки дос сучонактар. Мекендештер, видеону башынан баштап көрсөңөр, эмоция калтырып койгон болсом, кечирим сурайм баарыңардан. Бирок толкунданганымды, эмоциямды жашыра албай койдум. Кийинки видеолорду Кудай буюрса оор салмак. Бул түз эфирге даярдыгым эле жок эле, ушул жиним менен, ачуум менен келип айттым. Кийинкилерин оор салмактуу кылып, буюрса дагы байланышабыз. Эми чыныгы күрөштү баштайбыз. Баарыңарга ийгилик мекендештер.